Кубанычбек Кадыршаевич, алгач бүгүнкү алган сыйлыгыңыз кут болсун. Баарыбыз куттуктайбыз. Анан ушул негизи эле бул сыйлыкты күттүңүз беле? Көпчүлүк айтып жатат, мына ошол Садыр Жапаров досу болгон үчүн дагы берилди деген кептерди айтылып атат да. Буга өзүңүз толуктуу киргизе кетсеңиз. Негизинен бүгүнкү наамды сыйлыкты алыш мен үчүн бир жагынан күтүүсүз болду. Экинчи бир жагынан айта турган болсом, бул күтүлгөн эле бир окуя болчу да. Себеби мындан 12 жыл мурда болуп өткөн окуялардын негизинде бул сыйлык берилгенин урматтуу президентибиз дагы айтып өттү, белгилеп өттү. Себеби дегенде ошол маалда жасалган эмгектер, ошол маалда жасалган окуялар, ошондогу 100 миң деген адамдардын көп болушу бул окуялардын жөн эле унутулуп кетиши мүмкүн эмес болчу. Себеби ошол маалда эки элдин ортосундагы жаңжалды токтотууга болгон аракеттерибиз, ошол жерде көрсөткөн кыймыл аракетибиз, элдин өмүрүн сактап калууга болгон күч аракетибиздин кайсы бир маалда бааланышы мен билгем. Бирок мен ойлогом, ушул баалануу негизинен ойлогом бул көзөткөндөн кийин болсо керек деп ойлогом да. Себеби дегенде адамдын эмгеги көзү тирүүсүндө бааланыш өтө кыйын экендигин, айрыкча биздин кыргыз коомунда кыйын экендигин биз баарыбыз билебиз. Ал эми эмне үчүн бул эмгек бааланат деп мен ойлоп жүрдүм эле. Себеби дегенде ал окуяларга бая башында айтып өткөндөй 100 миң деген адамдар көп болгон. Ал окуяларга, ал кайгылуу окуялар эч качан мамлекеттин тарыхынан өчпөйт. Ошондуктан өзүңүздөр жакшы билгендей, ошол маалда Оштогу борбордук стадиондо 15-20 миң адам, ошондо эле 2010-жылы эле Баатыр деген наам беришкен. Бирок ошол маалда мен, Ахмат Келдибеков жана Садыр Жапаров үчөөбүз болчук. Үчөөбүзгө Баатыр деген наам беришкен. Андан кийин ошол эле жылы Жалал Абад шаарында, ал жерде дагы бир 10-15 миң адамдын катышуусунда ошондой чоң дуа тилектерди кылып наам беришкен. Андан кийин мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, Созак районунун бардык айыл өкмөттөрүндө ушундай чечимдерди чыгарышкан. 2013-жылы Созак райондук депутаттар, бир 800-900 адам болуш керек. Созак райондук депутаттар, бардык айыл өкмөттөрүнөн чогулган депутаттар чогулуп туруп, атайын чечим кабыл алышкан. Ошол Баатыр наамын берүү боюнча жогорку кеңешке жана президентке кайрылуу жасашкан. Ушинтип эл өзүнүн аракетин жасай берди. Эл бардык жерде айта берди, дуасын жасай берди. Бирок мына 12 жыл убакыт өтүп кетти. Бүгүн мына президентибиз ошол эмгекти эскерип, баалап, бул сыйлыкты наамды берип отурат. Бул сыйлыкты наамды бербеген күндө деле элибиз уже бул сыйлыкты бизге ушуга чейин эле берип койгон. Бул сыйлыкты алууга маган Алла Таалам буйруган экен, мен алып отурамын. Бирок ошол маалда, ошол окуяларга мына Садыр Жапаров, Ахмат Келдибеков, Алтынбек Сулайманов, Жылдыз Жолдошова жана ушуга окшогон көптөгөн биздин атуулдарыбыз, уул кыздарыбыз катышып, эки элдин ортосунда согушка бөгөт коюп, токтотууга аракет кылышкан. Ушулардын эмгегинин негизинде анан бирок кээ бир мен ушул өзүмүн жасаган жеке кыймыл аракетим бул Созак Сампа окуясы болсо керек. Жалал Абадтагы чоң окуялар болуш керек. Ипподромдогу чоң окуялар болуш керек. Ошолордун бардыгын териштирип, билиштирип келип туруп, анан президентибиз ушул мага ыйгарды окшойт. Бирок ушул наамды Ахмат Келдибеков берсе да болмок. Бул наамды Садыр Жапаровдун өзүнө да берсе болмок. Себеби бул атуулдарыбыз ошол маалда чыныгы эрдикти көрсөтүп жүрүшкөн. Ошол маалда Кыргызстанга өтө башына оор күн түшкөн маалда Кыргызстаныбыздын баарыбыз бириккенбиз. Түндүк түштүк дебей, оппозиция, позиция дебей, ар түрдүү саясатчылар, партиялар арасынан дебестен баардыгыбыз биригип туруп, Кыргызстаныбыздын бөлүнбөй, жарылбастан ошол улутчул сепаратисттерге Кыргызстаныбызды талатпай, тунотпостон сактап калганбыз. Демек, ушундай оор учурларда биз кыргыздар биригип кетүүнү билебиз. Жана бул биздин Кыргызстаныбыздын, кыргыздардын эң негизги сапаты, эң негизги адамдык
мекенчилдик сапады деп билемин. Жана ошондуктан Кыргызстаныбыз мына миңдеген жылдан бери сакталып келатат. Миңдеген жылдан бери эбегейсиз чоң мамлекеттердин арасында экономикалык, саясий ушундай чоң үлүчтүү мамлекеттердин арасында Кыргызстаныбыз өз ордун жоготпой келе жатат. Жана мындан ары да ушундай болот деп эсептеймин. Себеби бүгүнкү өсүп келе жаткан жаштар ошол кылынган эмгектерден, ошол кылынган иш аракеттерден үлгү алышат. Алар кайсыл бир убактарда ушул баардыгын окушат, билишет, ушул окуяларды таанышат. Андан кийин ушундай окуялар болбошуна же ошол окуялардын болтурбашына аракет кылышат деген чоң үмүттөмүн. Туура коом деген ушундай ар түрдүү ойлор бар, ар түрдүү пикирлер бар. Кээ бирлери ушу айтат, досу үчүн эле президент досу ошончо берип койду деп. Мен антип ойлобоймун, мен антип эсептебеймин. Себеби дегенде ал 2010 жылы, мындан 12 жыл мурда биз ошол кимибиз президент болсок ошонубуз беребиз деген ой болгон эмес. Бизде бир гана ой болгон, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, мамлекетибиздин сактап калуу. Мамлекетибиздин ичиндеги эл журтубуздун тынчтыгын сактоо гана максат болгон. Жана ошол максатка биз кайсыл бир деңгээлде ошол маалда жеткенбиз. Ал эми бүгүнкү күндө коомубузда айтылган ар түрдүү пикир сөздөргө айтаар элем. Ошол мына мен да канча-мынчасын угуп жүрөм. Мына бүгүн деле канча-мынчасын уктум. Жаш эле балдар, 19-20 жаштагы, ушу 20-нын тегерегиндеги балдар эле ушундай терс пикирлерин айтып атышат да. Эми ал балдар ошол маалда, ошол окуялар болгон маалда такыр эле өтө кичинекей бөбөктөр болушкан. Алар ал окуялардын маанисин, ал окуялардын мамлекетке тийгизген таасирин, ал окуялардын жүрүшүн жана башталыш бүтүшүн эч качан ал маалда билүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Себеби алар жаш балдар, 5-6 жаштагы, 10 жаштагы, бир ашып кетсе бир 12-13 жаштагы ушундай секелек жаш балдар болгон. Ошолор ушундай бир баа бергенде, бүгүнкү күндө баа берип аткандары бул ошол балдардын өзүнүн тартипсиздиги, тарбиясынын жоктугу, маданиятынын кыргыз элине, кыргыз журттугуна деген сүйүүсүнүн жоктугун билдирет да. Бирок ал адамдар өтө аз эле адамдар. Көпчүлүк коомубуз, көпчүлүк элибиз, журтубуз жана мен башында айтып өткөндөй, мындай чоң тарыхый окуяларды эч качан эстен чыгарбайт. Ошол тарыхый окуялардагы тарыхый адамдарды дагы эч качан эстен чыгарбайт. Мен ойлоймун, буюрса ошол эле башында айтып өткөн биздин катарыбызда жүргөн ошол Садыр Жапаров, Ахмат Келдибеков, Курсан Асанов, Алтынбек Сулайманов, Жылдыз Жолдошова жана башка көптөгөн биздин атууларыбызды эл эсинен чыгарбайт деген ойдомун. Сыйлык тапшыруу аземинде президент Садыр Жапаров өз сөзүндө баса белгилеп өттү. Мына ошол Камчыбек Ташиев бир гана ал окуяларда эмес, учурда дагы мына ошол өлкөбүздүн коопсуздугун сактоодо аябай бир чоң эмгек жаратып жатат деп айтты да, өз сөзүндө баса белгилеп. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан кандай иштер аткарылып атат, ушулар тууралуу да кыскача айтып. Эми мен ойлоймун, бул сыйлыкка бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аткарылып аткан жумуштарын түздөн түз тиешеси болбосо дагы кайсы бир деңгээлде кыйыр тиешеси болот. Себеби эгерде мен азыр ушул кызматты туура эмес аткаргандыгымда, эгерде ушул кызматка келип мына 2 жылдан бери иштеп турамын, ушул кызматка келип мамлекетке каршы, мамлекеттин түзүлүшүнө же мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө каршы бут тосуу аракеттерим болгондо, бул сыйлыкты мен ала алмак эмесмин. Себеби бүгүнкү күндө биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өздөрүнүн жумуштарын так аткаруу менен мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого бүт күч аракеттерин жумшап келе жатат. Жана ошондой болот. Мамлекетибизде тынчтыкпы? Демек биз көрүнбөгөн фронттун жоокерлери өзүнүн жумушун так аткарып атат. Мамлекетте бейпилдикпи? Демек ошол атайын кызматтын адамдары жерлерде өздөрүнүн жумуштарын эч кимге билгизбестен, жарыялабастан, кыйналса дагы, кысталса дагы, ач калса, кеч калса дагы, бирок өздөрүнүн профессионалдуулугунун негизинде аткарып жатышат. Ошондо мамлекетибизде Кудай буйрса тынчтык, азыр бейпилдик өкүм сүрүүдө.
Андан сырткары мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо бир ошол ички бейпилдик менен эле чектелип калбастан, өзүңүздөр жакшы билгендей чек ара маселебиз бүгүнкү күндө өтө курч абалда калып атат. Бүгүнкү күндө экономикалык акыбалыбыз, коомубуздун бүгүнкү күндөгү коррупциялык элементтердин жаралыш акыбалы дагы оңой олтоң жумуш эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери күнү түнү дебестен мамлекетибиздин кайсыл жеринде, кайсыл ошол мамлекетке ак көңүлдүк кылбаган, мамлекетке ошол туура эмес мамиле кылган чиновниктер боюнча күрөшүп келе жатышат. Мына азыркы убакта дагы, мына азыр интервью менен берип аткан маалда дагы биздин кызматкерлер жерлерде бир нече атайын операцияларды, атайын иш чараларды өткүзүп атышат. Ошондуктан биздин жумушубуз эч качан токтобойт, бирда минута мамлекетибиз үчүн аракетибиз кылып жатабыз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир эле чекесин айтсам, коррупцияга күрөшүү боюнча. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, коомубуз жакшы билет муну. 2 жыл мурда кандай эле? 2 жыл мурда мамлекетибиздеги коррупциялык элементтердин аракеттери кандай болчу? Бүгүнкү күндө кандай болуп калды? Эч ким ачыктан ачык бирөөгө бир взятка бере албайт. Эч ким ачыктан ачык бирөөдөн взятка талап кылып, же жумуш корнотууда, же мамлекеттик сатып алууларда, же мамлекеттик чоң жумуштарда, же инвесторлор менен иштеген маалдарда жанагы мамлекетке взятка алып, взятка бере албайт. Бул маселени биз токтоттук. Эми ички чиновниктердин өзүнүн иш аракеттериндеги көрүлгөн иш аракетиндеги мамлекетке болгон зыяндуулугун же пайдалуулугун аныкташыбыз керек. Себеби көптөгөн чиновниктерге мамлекет тарабынан, бюджет тарабынан көптөгөн акчалар бөлүнөт. Ошо бөлүнгөн акчалар натыйжалуу иштеп атабы? Пайдасын берип атабы? Мамлекетибизге же зыянын берип атабы? Ушуну аныктап, эгерде ошол эффективдүү пайдаланбаса, алынган финансыларды түздөн түз өзүнүн багыты аркылуу колдонбой, башка жака колдонуп, же болбосо өз жеке кызыкчылыгына колдоно турган болсо, ошондой чиновниктерди биз жоопко тартышыбыз керек. Бүгүнкү күндө эч кимге мындай орусча айтканда крыша боло албайт. Ким болбосун, кайсыл мамлекет кызматта болбосун, кандай даражада болбосун, кылынган эмгегине, жасаган эмгегине, же ээлеп турган кызмат ордуна карабастан, кайсыл чиновник болсо дагы биз эгерде мыйзамды бузса жоопко тартууга милдеттүүбүз. Жана ошол милдетибизди так аткарганга аракет кылып атабыз. Буюрса так аткарылат. Андан сырткары чек ара маселелери боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиз дагы бир нече жолу өзүнүн айткан сөздөрүндө белгилеп өтүп атат. Чек ара маселеси мындан 2 жыл мурда кандай эле? Биздин чек арачыларыбыздын акыбалы кандай эле? Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө чек арачыларыбыз бардык керектүү жабдуулар менен, керектүү ок-дарылар менен, мамлекетти коргоого керектүү шаймандар менен толук бойдон камсыз болгон. Жана ошолордун негизинде мамлекеттин чек арасын эч кимге буздурбастан так карап атышат. Жана биз ошого шарт түзүп берип атабыз, талапты коюп атабыз, койгон талаптарыбыз так аткарылып атат. Ал эми мамлекеттердин арасындагы чек ара маселесин чечүү, делимитация, демаркация маселелерин жүргүзүү, бул дагы иш токтогон жок. Бул иш дагы кызуу жүрүп атат. Буюрса жакынкы убактарда коомчулугубуз сезет, билет, ошол багытта кандай жумуштар аткарылып атканын. Биздин ар бир аткарган жумушубуз, ар бир кылган ишибиз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана болот. Башка кызыкчылык жок. Мамлекетибиздин башчысы урматтуу Садыр Нуркожоевичтин, жеке менин эч кандай бизге байлыктын бүгүнкү күндө кереги жок. Бийликти Алла Таала мына Кудайга шүгүр берди. Элиңерге баккыла, элиңерди камсыз кылгыла, элиңерди ошол алдыга сүрөгүлө деп. Ошол элибиз берген бийликти кайра элге иштетүүгө биз милдеттүүбүз. Жана ошол жумуштарды аткарып атабыз. Эми алдыдагы эң негизги ой максаттар ошол
Буюрса мамлекетибизде мына 2 жылда чоң өзгөрүүлөр болду. Мындан ары дагы чоңдогон көптөгөн өзгөрүүлөргө биз жакшы өзгөрүүлөргө дуушар болобуз. Өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой мен бир-эки эле параметрлерин айтып кетейин. Быйылкы жылдагы биздин ички дүң продукциябыздын өсүшү 8,3%га өскөндүгү, EAS өлкөлөрүндөгү эң биринчи орунду алгандыгыбыз жана мунун бардыгын Дүйнөлүк банк тастыктагандыгы бул көп нерседен кабар берет. Ошолордун негизинде мына биздин мамлекетибизде жашаган мугалимдерибиздин, социалдык кызматкерлерибиздин, врачтарыбыздын жана муниципалдык кызматкерлерибиздин, мамлекеттик кызматкерлерибиздин бардыгынын айлык акылары 50%тен 200%ге чейин көтөрүлдү. Жакын арада укук коргоо органдарынын, күч структураларынын айлык акыларын көтөрөлү деп турабыз. Андан сырткары мамлекетибизде бүгүнкү күндө көптөгөн мына социалдык объектилердин курулушу, элге керектүү маселелердин чечилиши түздөн түз жүрүп жатат. Көптөгөн жолдорубуз оңдолуп атат. Ушулардын бардыгынын жүрүшү, ушуларга тынчтыкты камсыз кылып берүү жана тынч акыбалда болуп коомду кармап туруу мына биздин милдетибиз. Ошондуктан буюрса бюджетибизде эле мына биз келгенде 180 миллиардтан тегерегинде 170-180 миллиард тегерегинде болчу. Мына кийинки эле жылы 300 миллиардка чыкты. Мына быйылкы жылы 400 миллиардтан ашабыз деп атабыз. Эмдиги жылы 500-600 миллиардка чыгабыз. Президентибиздин биздин алдыбызга койгон талаптардын негизинде жакынкы 3-4 жылдын ичинде биздин бюджетибиз триллионга чыгыш керек. Триллионга чыгыш керек. Бул деген мындан 2 жылкы мурдагы бюджеттен 5 эсе көп дегенди билдирет. Жана ушундай чоң жетишкендиктерге, финансылык жетишкендиктерге жетип жумуштар жүрүп кеткенден кийин аны эч ким токтото албайт. Ошондуктан коомубузда азыр тынчтык керек, стабилдүүлүк керек. Ар түрдүү ушул бизди сындап чыккандар болуп атат. Биз ага макулбуз. Бизди сындасын, бизди ошол туура эмес иш кылып атсак, ошолорду оңдоп койгонго бизге жардам берсин. Биз менен ушул кызматташсын. Бирок коомго бүлүк салбасын. Коомго бүлүк салып, мамлекетибизге кайсыл бир деңгээлде мурдагы окуяларды кайталайбыз. Же мамлекетте бир мындай төңкөрүш жасайбыз, революция кылабыз деген адамдар болбосун деген тилектебиз. Эгерде ушундай тилектерибизди орундатпай эле, дагы деле каршы чыгып, дагы деле бийлик жетпей калгандар ушундай жаман иштерге барабыз дей турган болсо, биз аларга карата мыйзам чегинде толук чараларды көрөбүз. Бирок ушул оппозиция болсо деле, жанагы бизге каршы сүйлөгөн адамдар болсо деле, же ушу бизге ушундай бир жаман ой пикирин билдирген адамдар болсо деле, ошолорго деле ушу бир чара көргүн келбейт да. Себеби алар биздин адамдар. Биздин мамлекеттин жарандары. Биздин ошол эле кече эле бирге жүргөн адамдарыбыз. Чогуу жүрүп, чогуу аракет кылып жүргөн адамдарыбыз. Бүгүнкү оппозициянын көпчүлүгү менен мен көптөгөн жылдар бирге жүрдүк. Көптөгөн жылдар бирге аракетте болдук. Ана ошолорго бир чара колдонуп, алардын мыйзам бузуусуларына бир чара колдонгубуз келбейт. Бирок айласыздан эгер алар чектен аша турган болсо, эч кандай бир алардын партиялуулугуна, кылган эмгегине, же болбосо ошол жасаган мурда кийин жасаган ээлеген кызматына карабастан биз чара көрөбүз. Себеби дегенде мамлекеттүүлүктүн негизги булагы бул бейпилдикте. Бейпилдик болсо, тынчтык болсо, мамлекетибиз өсүп өнөт. Мамлекетибизде стабилдүүлүк болсо, экономикабыз өнүгөт. Сырттан инвесторлор келет. Ал инвесторлор биздин мамлекетибизде ишкана, завод, фабрикаларды курат. Ошолорду биздин адамдарыбыз, биздин ошол жарандарыбыз иштейт, айлык акысын алат, бала чакасын багат. Турмуш ушинтип бейпилдикте уланыш керек. Мамлекеттин турмушу бир үй бүлөнүн турмушундай эле.
ызычуу болбой, тынч болсо, турмуш жакшылап уланыш керек. Ошол турмушубузду уланыш үчүн биз тынч бейпилдикти уланыш үчүн биз жоопкербиз. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндө дагы ушу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бейпилдикти камсыз кылуу боюнча дагы мүмкүнчүлүгү кеңейди. Өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн биз ушуга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети каралбай калган. Элдин баары билет, коомубуздун баары билет, жерлерде ар түрдүү бирөөлөрдүн үйлөрүндө, же бир зданиялердин чекелеринде, бурчтарында, же бир башка бир библиотекаларда, ушундай жерлерде кызмат кылып калышкан. Бир дагы улуттук коопсуздук мамлекетине бир имарат курулган эмес. Ошо былтыртан бери мен ушул жумушту өзүбүздүн колго алып, бүгүнкү күндө 50-ге жакын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын имараттары курулду. 150-ге жакын жаңы техника автомобилдер алынды. Атайын техника автомобилдер 100дөн ашык алынды. Андан сырткары көптөгөн жабдуулар, керектүү жаңы технологиядагы бүгүнкү күндөгү жабдуулар алынып келинип уже жумушка кирди. Мына ошол мамлекеттик бир ишкананы ачсаң дагы, эмне үчүн ушул мамлекеттик ишкана ача бересиңер деп жаман көргөндөр да бар. Мен муну айтып кетер элем, булардын бардыгы мамлекетке кылат. Булардын бардыгы элибизге, журтубузга кийинки 100 жыл кызмат кылат. Күндүр-түндүр мамлекеттин кызматында жүрөбүз. Күндүр-түндүр жүрүүгө милдеттүүбүз. Жана мындан ары дагы ушундай болот. Биз иштеп турган маалда мамлекетте коопсуз болуш керек. Ошол эле бүгүнкү ызылдап аткан оппозицияларыбыз, ошол бизге терс оюн билдирип аткан адамдар, алардын дагы коопсуздугун карайбыз. Алардын да үй бүлөсүнө тынчтык болсо экен деп аракетибизди кылабыз. Бирок кээ бир ушундай бир топтор бар, алар ошол ар түрдүү адамдардын чет жактан келген, айрыкча мамлекеттин сыртынан келген, мамлекеттин сырт жагынан келген таасирлерге берилишип, эмне таасир? Ал акча таасири болушу мүмкүн, саясий таасири болушу мүмкүн, колдоо болушу мүмкүн. Ошолорго берилишип, мамлекеттин ичине бүлүк салганга аракет кылып атышат. Бирок биз буга жол бербейбиз. Президентибиздин бүгүнкү күндөгү биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмасы да ушундай. Буюрса биз тапшырмаларды так жана элге пайдалуу кылып аткарабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу эл журт, урматтуу кыргызстандыктар, мен мына бүгүн ошол Кыргыз Республикасынын Кыргыз элинин баатыры деген жогорку наамды алып отуруп, сиздердин алдыңыздарда милдеттүүмүн деп сеземин, билемин. Себеби бул сыйлык, бул наам, бул элимдин наамы, элимдин сыймыгы. Мен ойлоймун, бул сыйлык үчүн бул сыйлык бизди, мени жеке өзүмдү дагы чоң жоопкерчиликке түртөт. Жана мындан дагы бир нече эсе көбүрөөк энергия жумшап, көбүрөөк акыл эс жумшап, көбүрөөк кыймыл аракет жумшап, мамлекетибизге кызмат кылууга бизди багыттайт. Ошондуктан мен өзүмдүн ыраазычылыгымды билдиремин. Ошол маалдагы апаат маалындагы менин жанымда жүргөн көптөгөн биздин соратниктерибиз, жардам берген адамдарыбыз, бүткүл эле эли журтубуз мени түшүнүшүп, мени колдошуп, ошол маалда ошо тынчтыкты сактоого аракет кылган ар бир адам үчүн мен ыраазычылыгымды билдиремин. Рахматымды айтамын.